Борбор калаада Пишпектин биринчи катчысы Илья Терентьевдин реставрацияланган үйүнүн салтанаттуу ачылышы болду. Турак жайдын ачкычы Маданият министрине тапшырылды. Вручаем министру культуры ключ от дома. Болжолдуу маалыматтар боюнча 19-кылымдын аягында салынган үйдү калыбына келтирүү иштери Кыргыз реставрациясы долбоорунун негизинде аткарылды. 6 айдын ичинде тарыхый имараттын көрүнүшү калыбына келтирилди. Biz öz убагында бул үйдү бузулуу кезинде изилдеп, эмелерин баарын өлчөп, кандай эмелер болгон, деталдары, кандай материалдары эмеси болгон, ошонун баарын архивде сактап калганбыз. Бул чын эле архитектурлук эстелик. Анткени сырткы көрүнүшүн көрсөңөр, бу жерде мына орустардын курулуш ыкмалары, анан кийин жергиликтүү Орто Азиянын архитектурасы мындай бир салынганда. Үй тарых жана маданият эстеликтеринин мамлекеттик тизмесине киргизилген. Тарыхый имаратты реконструкциялоо иштери демөөрчүлөрдүн көмөгү менен оңдолду. Пандемия убагында эле баштайлы дегенде 2 жылдай кармалып калдык. Анан мына Кыргыз реставрация проектисин берип, анан ушу мынакей 2022 жылы буйруптур ушул үй бүткөнгө. Анан мынакей бүтүрүүсүп, биз ушул 13 миллион сомго салынды. 2 кабаттуу үй эми Маданият министрлигинин карамагында болот. Министрлик Бишкек мэриясы менен биргеликте үй музей же маданий мекеме болушу мүмкүн экенин билдирди. Бул жерде тарыхый музей болуп жайгашат, Кудай буйруса. Муну Бишкек мэриясы менен бирге сүйлөшөбүз. Мына менин жанымда республикалык реставрация борборунда башчысы турат. Мунун жайгаштырылышы, тарыхый буюмдарды, ал кишинин калган сүрөттөрүн, жасалган иштери боюнча атайын бир буюм теримдер коюлат деп ойлойбуз. Терентьев Бишкек шаарынын тарыхындагы алгачкы башчысы болгон. Анын убагында шаардын көчөлөрүн түздөө иштери башталып, Каражыгач Токойунун Эмен багы паркынын жана учурдагы Эркиндик бульварынын пайдубалы түптөлгөн. Ал биринчилерден болуп Бишкек шаарындагы өндүрүштүк негизде сыра кайнатууну баштаган. Айжамал Болот кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.